Жалал-Абадта президент Садыр Жапаров тарабынан белек кылынган автобустар каттамдан алынды. Маалыматка ылайык, метан газ менен жүргөн 50 автобус 20 декабрдан баштап линияга чыга элек. Муну Өзбекстан газ берүүнү токтоткону менен түшүндүрүшөт. Коңшу өлкөнүн өзүндө дагы газ тартыш болуп жатканы айтылууда. Конечно, жакшы болду эле. Бирок азыр вообще келбей калды го, по-моему, эме жок окшойт, топливасы жок окшойт. Ошон үчүн чыкпай калды. Окуучуларга аябай жакшы болчу. Элге жакшы болчу, кенен, бул маршруттарга караганда жакшы кенен болчу. 2 күндө бир чыгам, чыгса чыгыша элек бир жумадан бери. Ооба, мен азыр вопрос берейин деп атам, ушу водительге. Жаңы автобустар келди, реклама жок. Бир элек или ашып барса 3-4 күн турду окшойт, мен көргөнүм. Анан эмне алганын билбейт экем. Ыңгайлуу эле жаңы автобус. Ооба, таза, үнү жакшы чыкпайт, жакшы болчу. Анан 5-6 күн жамгыр иш кылдырбайт атты, бетон куюш керек. Şu emerçenin жаңы жылдан кийин беребиздер, по-моему. Mana Жалал-Абад avtobuslari bizga kelyapti da, qarang. Bular nima, o'zlarida zapravka yo'qmi? Жалал-Абадта метан куюучу заправка жок. Буга байланыштуу жаңы автобустар коңшу Өзбекстанга барып газ менен метан куйдуруп келип жаткан. Бул үчүн айдоочулар эң узагы 100 чакырым жол жүрүшүп, чек арада ора тарткан видеосу жарыяланган. Өзбекстанга кирип кетип атабы? И. Заправкага? Учурда Сузак районунда метан куюучу жай курулуп жатат. Муну Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков 20 декабрга чейин бүткөрүп, тез арада жогорудагы көйгөй чечилерин убадалаган. Деген менен аталган заправканын курулушу ушул күнгө чейин бүтпөй турат. Жумуштун кечеңдешине аба ырайы таасир этүүдө дешет. Бул жерге 70 сотик жер бөлүнгөн Сузак айыл өкмөтүнөн. Бирок бул жер биздики мурунку балык ороо болгон экен да, балык багуучу жер болгондугуна байланыштуу бул жер трамбовка кылып ошол убакытты көбүрөөк кармап калды. Азыр мына өзүңөр көрүп атасыңар, могу жерлер полный трамбовка болгон жер. Ошол трамбовка отуруп кетип атканда мынтип бетон куя алышпай, навестердин орнотуп алышпай турушкан да. Азыркы күндө Кудай буйруса мына навестерибиз курулуп бүттү. 5 колонканын местасы даяр. Кудай буйруса ушу жаңы жылга чейин булар бүтүрүп ишке киргизип беришет. Бирок биз азыр бул жерди бетондобойбуз. Булар инвесторлордун айтымы боюнчачы, себеби дагыс отурат экен да жерчи. Ошого жазда Кудай буйруса бетондоп беришет. Но до этого биз уже автобустар кирип, заправка кылып ишке чыга беришет. Метан куюучу жай Өзбекстандык инвесторлор тарабынан салынууда. Алар курулушту 10 январга чейин толугу менен бүткөрүүнү пландоодо. Маселе чечилгенден кийин жаңы автобустар каттамга чыгат. Алардын ордуна дизель менен жүргөн эски автобустар жана маршруттар элге кызмат көрсөтүүнү улантууда. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.